Ассаламу алейкум, атым Жаныбек. Мурун сабакта сиздерге контейнер эмне экенин түшүндүрүп беребиз деп айтканбыз. Анда элестетиңиздер, контейнер бул кандайдыр бир коробка. Бул коробканын ичине биз каалаган нерсебизди салсак болот, жана коробканын түрүн, фигурасын каалагандай кылып өзгөртсөк болот. Ошондо биз сабактын аягында мынандай бир фигураны алышыбыз керек. Анда эмесе баштадык. Мисалы, контейнерибизге биз эмне берүүбүз келет? Контейнерибизге биз төрт бурчтук кылып бир коробка берип көрөлү. Аны биз height деп туруп, узундугун берип туруп, анын туурасын дагы 200 кылып туруп, 200 кылып туруп, эми ушуга биз түс берип көрсөк, бизге бир коробканы пайда кылат. Анын үчүн color дейбиз дагы. Түсү бизде бул сапар, бизде бул берет, бизде фиолетовый болсун. Мынаны көрсөк, азыр бизде төрт бурчтук бир коробканы башында алып чыгып берди. Эми ушул эле коробканы биз каалаган жерге жылдырсак болот контейнердин ичинде. Анын үчүн бизде margin деген бар. Margin түрү бизде edge insets деген бар. Edge insets. Анын түрүн биз мисалы өйдүдөн ылдыйга гана жылдыргыбыз келип атат. Ошону биз top деп туруп, мисалы 190 деп көрөлү. 190 бизге ылдый карап жылдырып берет атабыз. Бизге жылдырып берди. Эми ушуну биз солдон оңго карай жылдырайлы. Анда бизде left деген бар. Left болсо мисалы 110 кылып көрөлү, кандай болот экен. 110 кылып көрсөк, бизде дагы жылдырып берди. Эми ушул эле контейнерди биз тегерек фигурасын алыбыз келет. Анын үчүн бизде decoration деген бар. Decoration'ыбыздын түрү box decoration деген болот. Box decoration. Анын ичинде биз мисалы shape дегенди алып туруп, box shape деп туруп, тегерек форматтан кылабыз, circle деген ошол тегерек форматты. Ошондой эле мына түстү ушуну алсын деп, бул жактан контейнерден өчүрүп туруп, box shape'ти ошол тегерек форматтын ичине берип койсок, бизде мындай тегерек форматтагы, тегерек фигурадагы бизге контейнер пайда болду. Ошондой эле ушул контейнерди биз margin деп жылдырып аттык. Эми ушул marginсыз эле биз давайте башка эле бир center деген виджет куруп коелу. Ошону бизге ордуна алып келип берет да. Азыр мисалы мен marginди өчүрдүм. Башына алып чыкты. Эми ушул ортого оңой жолу менен алып келиштин жолу center деген виджет куруп туруп сактап койсок, бизде ортого алып келип берет. Мына Flutter аябай оңой. Кийинки сабакта күтүңүздөр. Кийинки сабак мындан да кызык болот.